Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Маанайыңар кандай? Кырдаалга жараша үйдө бол эрежелерин так аткарып жатасыңарбы? Өздүк гигиена эрежелерин так аткарып, колду тез-тезден самындап жууп, таза жүргөнгө аракеттенели. Ошондой эле ата-энелерибизге, жакындарыбызга үй жумуштарына жардам берип туралы. Мен силер менен кезектеги онлайн тарбиялык саатымды баштадым. Бүгүнкү сабактын темасы эне мээрими. Сабактын максаты энелерибиздин үй бүлөдөгү ордун, баркын түшүнөбүз. Энелерди сүйүүгө, урматтоого, сыйлоого тарбияланабыз. Бейиш энелердин таманынын астында экенин билебиз. Эне деген ким? Эне бул дүйнөдөгү эң кымбат асыл зат. Эне мени тапкан адам, эринбей күнү түнү баккан адам, эзилип караанымдан алыс чыкпай, ар күнү таптап мени жаткан адам. Энесиз үйдүн ичи жарык болбойт, энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы, өз энеңдин мээриминдей мээрим болбойт. Бул дүйнөдөгү эң кымбат асыл зат ал үй бүлөнүн путу, жашоонун башкы каарманы, нур чачкан жарыгы. Айтор баардык жакшылыкты өзүнө камтып турган, балдарына болгон сүйүүсү чексиз назик жан. Эне деген өтө сезимтал жан тура. Ал эч нерсени көрүп билбесе да, жүрөгү менен сезип туюп турат. Ал биз үчүн жашоонун ысыгына да, суугуна да чыдап келет. Чындыгында эненин сүтүн эч качан актай албайбыз. Анткени күнү түнү уктабай, балдарын калкалап, чоңойтуп, эрезеге жеткирген ошол эне эмеспи? Энекем бир алыптараак тамыр жайган, береке уялаган кучактарым, өмүрдү андан алып ышып жаткан, мен анын мөмөсүнөн бутактаган. Эне аман өмүрүбүз сүрөлү, эне бакыт ойноп күлүп жүрөлү, сен бар үчүн жашоо келип уланып, көп жашачы ыйыктыктын түнөгү. Эне деген мына ушундай ыйык зат. Апаларыбыздын жылуу сөзүбүздү аябай, аларга жардам берип сыйлайлы. Энелерибизге Кудайдан ден соолук, узун өмүр тилейли. Балдар, бүгүн биз энелерибиз жөнүндө сүйлөштүк. Бул түгөнгүс тема. Бул тема жөнүндө дагы кененирээк улантабыз. Балдар, кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Энелерибизди мен сизди жакшы көрөм деп күн сайын айтып турууну адатка айланткыла. Үйгө тапшырма энелер жөнүндө ыры жаттоо. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.